Кыргыз эли байыртан эле өзүнүн чыгаан кыздары менен таанылып келген. Allah Taala bereke feyzini versin, tınçlık, amançılık bolsun, yaxşılık gündür bolsun. Mana o iştegenlerin işi oňundan kelip daim mana şunday yaxşı gündür bolsun. Bala çakalarыбыз tınç bolsun, tuğan urug eli jurtubuz tınç bolsun. Nurkan apanın ар бир таңы ушинтип башталат. Өлкө башчыларынын адилеттүүлүгүн, эли журттун тынчтыгын тилеп, бата кылуу менен күнүмдүк жашоосунун барагын ачат. Балалыгы согуштан кийинки алгачкы колхоздоштуруу, активдештирүү жылдарына туш келип, далай кыйынчылыкты баштан өткөргөн. Түшүнгөн киши экенинен мени мына Ломоносовдо окуткан. 9-класс, 10-класста. Keçesi onda вечернеде. Вечерни окуп жүрдüm. Onun 2 balalı bolduk. Kaynatam үйдөн анан бизди бөлүп бияка чыгарды, үй салды, көчөттөрдү экти. 14 жыл тирилик кылдык. Şondan anan oğru elenen olmalardı 79-жылы ekti, 80-жылы ölüp kaldı. Anne 2 kız benim kaldım. Каарманыбыз учурда Кадамжай районундагы Кызылбулак айылында жашайт. Жолдошу менен чогуу 14 жыл бирге турмуш кечирип, 2 кыздуу болушкан. Өздөрүнчө түтүн булатып, бөлүнүп жашай баштаганда, жолдош экөө биргеликте мөмө жемиштердин түрдүү көчөттөрүн тигип карашкан. Көп убакыт өтпөй жолдошу ооруп каза болгондон кийин балдарын жалгыз өзү тарбиялап чоңойтуп, жолдошунан калган бакты да өзү кароосуна туура келген. Буларды шудан ушинтип караймын. Чаңын арчыймын, суу коёмун. Эч мана шу бактан чыкпадым. Колум бошосо бакты ичиге кирем, шуларды караймын. Кесе турганы кестиремин, балдарды чакырып келип. Анан кийин мына нактар алмуруттар. Şu 5 tonna bere veredi de. Bu yıl endi avadı da. Bir gün soğuk geldi ve nime boldu boğdu. Bunday jakşı almalar. Şularda hazır 30-35'ten alıverir de. Bir kilasın. Buna ulan da okşaydı? Bul ulandı. Kök alma. Kök almağa ulandı. Her belası var. Kök alması yan var, kızılı yan var. Bardağı şunday çoğoyup şunca jıl boldu. Mana 44 jıl boluptur şunu ekkeniga. 44 jıl. 44 jıl. 79-jıl ekкен. 45 jıl boluptur. Нуркан Кочкорова эмгекчил, жашы 80'di таяса да кечки короосундагы иштерден бошобойт. Гүлдөрүн сугарып, багын карап, андан башка дагы бошой калса, чеберчилик кылып жаны тынбайт. Көптөн бери өзүн ойлонтуп жүргөн 2 кыштакты бөлүп турган Ак Суу дарыясынын үстүнө көпүрө салууну максат кылып, акыры көпүрө салып, жергиликтүү тургундардын түйшүгүн жеңилдеткен. Алмураттар чоңойду, олардан энди сатып акчалар болду. Ana men oyladım, acıga barsam özüm ele üçün barat ekem. Ana kuyum kalaveredi eken. Köpürük salsam bolou eken dep ana şu köpürük salgan jerge barat edim da. Barıp körüp anan bir-iki aksakallarga aytat edim, şu yerge köpürük salsam bolou desem, endi hökümet MЧС жооп берсе болот. МЧС жооп бербесе болбойт. Али МЧСке бар. Bunu pregi bolot, bunun jol jopası köp deşti. Anan bana özümü adam izledim. Men köpürük salam desem koşulabı, koşulbaybı dep kıynalıp jürdüm dendi. Anan hökümetke bardım. 300 000 pulum var edi şonda. Anan hökümetke barıp ayttım, şunday pulum var, köpürük sasam bolobı desem, je bolotu pulumuz jetpeyt dedi. Bul katta daryanın boyuda dedi, akça köp ketedi. Dedi. Şonu menen dağın 3 жылдан keyin dağı bardım. Endi 600 000 boldu pulum dedi. Endi sasam bolou desem bolot dedi. Prege biz jardam berебиз dedi. Endi başak pulumuz jetpey kalsa biz jardam berişke bizde zakonda şondoy dedi. Бул жасаган эмгеги үчүн Нуркан Кочкорова социалдык мобилизациялоо боюнча өткөн кеңешмеде министрлер кабинетинин төрагасынын колунан сыйлыкты алган. Өлкөнүн эгемендүүлүк майрамында Кадамжай районунун социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүүсүнө кошкон жигердүү салым үчүн ардактуу атуул төш белгиси менен да сыйланган. Ал эми Орозбекке байлаймаган тургуну Кочкорова Нуркан апабыз
Ажымызга барам деп чогулган акчасына көпүрө салып берди. Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, ушундай инсандарыбыз районго сыймык, жаштарга өрнөк. Bir 5 günden keyin Bişkekten bir bala zıvan kıldı da. Ece acıga bargınız kelebi dedi. Ay balam men acıga bargan pulga köprük sap koyganman, endi akçam yok dedim. Tıp bile öçürüp koydu. Ertesiga keldi da. 5 bala keldi, 2 maşinede. Ece siz de acıga jönötөбүз. Koy men akçam yok desem, onday sertifikatты көрсөттü. Ana şunu menen barıp kelesiz dedi. Biz akçamızı төлөп keldik dedi. Ana rahmat dedi. Şonçalık istesene rahmat da ana şontуп kaldım. 1-2 günden keyin kettik de. Barıp ana 15 gün durup kaytıp geldik. Onun berendi ana o şu mehnetти bağlaganiga rahmat aytыш керек da. Апалардын балдарга жакшы тарбия берүүсү келечек муундардын элине керектүү инсан болуп чыгышына себеп болот. Ушул Нурхан апанын чоң кызы боломун. Биз апам менен дайыма сыймыктанабыз. Апам азыр 78 жашта. Биз үчүн көп кызматтарды кылды. Мен 6 класста, сиңдим 5 класста окуганыбызда эле атабыз өтүп кеткен. Ошондон бери апам бизди тарбиялап, өстүрүп, окутуп, турмушка узатып, азыр Кудайга шүгүр жашообуз жакшы. Апам дагы көп эмгектерди жасады. 6 небереси бар. 16 чебереси бар. Азыр Кудайга шүгүр бардык неберелери дагы үй бүлөлүү. Окушкан бардыгы жогору маалыматтуу. Бүгүнкүнүн датка саталган Нурхан Кочкорова эл үчүн жасай турган иши көп экендигин, өзү жашаган айылга аялдама куруп берсем деген да ниети бар экендигин айтат. Көрсөтүүнүн соңунда каарманыбызга дагы да күч кубат каалайбыз. Өзүнүн жасаган үлкөн иштери менен кийинки муундарга сабак боло берсин. Кыргыз эли байыртан эле өзүнүн чыгаан кыздары менен таанылып келген.